Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу биздин кадырлуу жарандар, мырзалар жана айымдар. Бүгүн Чүй областтык төрөтүүндө силерге интервью бергенге чечтим. Жаш кызыбыз биринчи төрөттө аман эсен кыздуу болду. 3 килограммга жакын. Апасы экөө азыр жакшынакай жатып турушат. Албетте төрөттөн кийин кан басымы толук түшө элек. Эмне үчүн кан басымы деп калдым? Себеби биздин Кыргызстанда жылында 150-160 миң төрөттөр болот. Ошонун ичинде болжол менен бир 40 миңге жакын айымдар кабылдоо же мындай патологиялык кош бойлук деп коет, ошолор менен өтөт да. Анан ошо патологиялык кош бойлууларда бизде ошо дүйнө боюнча жүздөгөн жылдан өтүп, 20 жылдан ашык ушу илимий негизинде клиникалык тажрыйбага негизделинген абдан жакшы сунуштамалар менен аман эсен коопсуздуу төрөтүп алганга сунуштамалар, протоколдор деп коет, ошо менен биз иш жүргүзөбүз. Келиндер эгер кош бойлук учурунда шишип кан басымы болуп, башкача айтканда тон оорусу, преэклампсия деп коет, ошо менен ооруп келип калса, биз аларды аракет кылабыз өз жолу менен төрөгөнгө. Тилекке каршы көпчүлүгү 99% булардын төрөт жолдору даяр эмес болот, жатын боюнча деп коет, анатомиядан баарыңар өткөнсүңөр. Ошол абдан катуу болгон үчүн аны биз 3 саатта, 13 саатта даярдай албайбыз. Кээ бир учурда ошо 2 күн, 3 күн, 4 күндөн талап кылып калат. Ошон үчүн бул айымдар кээде бир жумага да барып калышы мүмкүн. Ошондо биз ар бир адамга индивидуалдуу түрдө, баары бирдей болбойт, баары эле бир түрдө эмес, булар машина эмес. Ошон үчүн адамдын ден соолугу абдан өзгөчө, башкача болгондуктан бул жол менен 3 күндө биз даярдап, ошо таблетка менен күчү менен ошо жатын боюнча абдан катуу болчу, ошону жебитип, аман эсен жакшынакай баланын башы акырын кылдаттык менен түшүп, толгоолору акырындык менен төрөгөнгө шарт түзүп бердик. Эми адамдардын көпчүлүгү ошо төрөгө аялдар деле туура эмес түшүнүктөрдү айтып калат экен, эмне үчүн биздин келинибизге капельница болгон жок, эмне үчүн 3 күн кыйнады, эмне үчүн ушунду кармап отурушту, биз акчасын да бермекпиз деп, ушундай туура эмес түшүнүк, туура эмес сөздөр болгондо бул абдан күнөөлүү деп эсептейм. Себеби кээ бир аялдарга капельницаны койбош керек, себеби капельница күчөтүп ийсе жатында айрылып кетет, бала да кыйналып начар төрөлүп калышы мүмкүн, же бала төрөлүп аткан учурда өзүнүн суусун жутуп алышы мүмкүн. Ошон үчүн жанакынтип капельница кой деп кыйнап дарыгерлерге шарттарды диктовать эткен бул абдан туура эмес болуп саналат. Дарыгерлер ушунча 10 жылдан ашык окуп, үйрөнүп, тажрыйба көрүп, ошон үчүн алар билет кайсы учурда капельница коюш керек, кайсы учурда төрөттү тездетиш керек, кайсы учурда операция кылыш керек. Ошон үчүн сыртта, роддомдун сыртында эшигинде же түнчүн туруп алып, алардын кыжалатын келтирип, таңкылдатып, анан шарттарды түзүп, эмне кылбай атасыңар, эмне карабай атасыңар деген бул билимсиздиктин белгиси болуп саналат. Ошон үчүн туура айтасыздар, өз убагында маалымат бербей, эмне үчүн бизге маалымат бербейт? Маалыматты алууга силер укугуңар бар. Бирок сиздерге дагы суранып кетерим, түшүнүү менен мамиле кылуу. Себеби азыркы төрөтүүлөр көпчүлүгү эскирди. Алар болсо ремонтко кирип атат, айлап, жумалап. Ошол учурда бир роддом башка роддомду да чогуу кошуп кабыл алат. Андан тышкары роддомдон тышкары боюнда эмес гинекологиялык оорулар, аялдар выкидыш, кровотечение дегендер бар, миома, шишиктер. Ошолор менен кайрылышат күндүр түндүр. Ошондо болгону бир 3 дарыгер жыгылат, алар албетте чуркап убакыттары, секундалар менен иштешет да. Ошон үчүн жолдо кылып турганда силер албетте кыжалат болосуңар, эмне үчүн бизге түшүп маалымат бербейт деп. Биздин медиктер аракет кылат, бирок алар да чындыгында адамдар, алар робот эмес. Алар өз убагында да тамактанып алыш керек. Жок дегенде бир 5 мүнөт болсо да уктап алып, кайра татаал операцияга кириш керек. Себеби операция учурунда эгер тамактанбай, эс албай туруп кирсе, ал жерде жыгылып калат, инструменттер туура эмес, тампондор туура эмес саналып, кайра ошол эле бейтапка залакка тийип калат. Ошон үчүн урматтуу мырзалар, айымдар, түшүнүү менен мамиле кылсаңыздар. Ошол эле учурда акушеркалар же санитаркаларды дагы алардын да жумуш түйшүктөрү абдан чоң. Майда чүйдөдөн баштап, ошол айымдын бок сейдигин баарын тазалап турганга, ошол айымдын суусун, тамак ашын берип турганга, же уколдорун саат мезгилине берип турганга абдан көп команда керек. Эми билесиздер, башка чет өлкөдө 1-2 эле төрөт болот, анын команда абдан көп, 50 киши, 40 киши иштейт. А бизде тилекке каршы иштей турган персонал аз,
айлык да аз, көбөйтүү болгону менен ал инфляция болуп ал акча да жетпейт. Ошон үчүн бизде медициналык кызматкерлерди кармап калуу, аларга мотивация берүү өтө кыйын болот. Ошон үчүн урматтуу мырзалар, айымдар, сонарым түшүнүү менен бир аз убакыт болсо да күтүп туруп, алардан маалымат алганга аракет кылыңыздар. Туура маалымат алганга аракет кылыңыздар. Күтпөй туруп, сабырдуулугу жок эле, аша чаап, маалыматы жок эле күнөөлөгөнгө алыс болуңуздар. Медицина кызматкерлеринин түшүн дагы көбөйткөнгө да